Buradan jeri 4,5 соток болгон. Ушул үй сатылат. Жакшы жери түзмө-түзөлөр менен байланышасыздар. Природный газ, кызыл китеп бар экен. Жол кене, негизинен жайгашкан жери район көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Мынакей тоолору көрүнгөн. Сонун жерде жайгаштыр. Видеону жогото албайын десеңиздер, туугандар, лайктан басып сактап алыңыздар. Бул үй көк жар салкын төрдө жайгашкан. Сиздер бул жака келүү үчүн Южный магистраль жана Алматы көчөнүн кесүүсүнө өйдө карай келесиздер. Супара бир аз өтсөңүздөр солго кайрылган көчө. Салкын төр деп жазылып атат. Ушул жактан кирип барсаңыздар, Салкын төр Чокморова көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан Хайленд деген бул жакта городок жакын. Ориентир Супарага алсаңыздар болот, туугандар. Туугандар, бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы дарек. Көк жар Салкын төр Чокморова көчөсү 42-чи дарек, туугандар. Участогун аянтып болсо 4,5 соток. Эң эле түштүк чек ара туугандар карай кетет. Түндүк чек арасынан көргөбүз. Анан туугандар, природный газ бар экен. Суу свети бар, кошуналар, райондун көрүнүшү, жолдор деле кенен. Мынакей. Суу болсо туугандар, центральный суу дагы жана ошондой мынакей көчө тараптан арыктан аккан мондай суу дагы бар. Участоктун түндүк чек арасы болсо туугандар, мынакей бул жерден деле дайын, бул жерге чейин. Анан көчө тараптан мондай уялар, жашыл зонасы туугандар. Боюнча айтсак, Көк жардын өзүнүн мектеби жана ошондой эле билимканага да алып барсаңыздар болот, туугандар. Билимкана Көк жарда жайгашкан. Коробосуна киребиз, машина койгонго жайы, көчө тарабында да машина койгонго жайы. Коробос мынакей бул жагы мондай гүлдөрү туугандар. Бул тарабында туялар, жашыл зонасы и бул жерде узун турасы 10-20га 9-20 болгон. 2020-жылы салынган үй. Азыр ички тарабында көргөзсөм туугандар. И төрүндө болсо алма багы дагы бош жерлери, аларды азыр видеону көрсөтөбүз. Сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөлү. Коридор туугандар. Коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тарапта бул жерде мондай бир бөлмөсү, чыгыш тараптан терезе, темирден болгон решеткасы. Анан могу жыгач менен туугандар үйдүн бөлмөлөрү бөлүнгөн. Себеп ошол экологический таза, жумуштан келгенде эс ала турган үй болсун деп, мынакей туугандар, ушундай бөлмөлөрдүн ортолорун жыгач менен бөлгөн. Сырткы стенасы Казакстандын газоблогу. Андан кийин болсо бул жерде общий санузел, унитаз, раковина, душ. Так. Сырткы стена туугандар Казакстандын газоблогу. Аны айткан себеби салыштырмалуу сапаттуу болот экен. Казакстандын газоблогу. Жана ошондой эле сейсмопояс колонналар бардыгы куюлуп, негизинен экинчи этажды деле кошсоңуздар болот дейт. Арматуралардан таштап, жакшынакай кылып салганбыз дейт. Бул жакта болсо кухня туугандар. Батыш тараптан терезеси. Андан кийин бул жакта чоң залы. Документ боюнча кызыл китеп. Керектүү документтери бар экен. Линиясы туугандар теплый пол отопление, ошону айтпай калыптым ички тарабын көргөзгөндө. Бул жагында алма бактары үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Анан чек ара туугандар үйдүн арты тарабында жана көчө тараптан көргөзгөн менен келип туруп, могу жерде черешня, черешнеден кийин могу жер менен бир аз бери карай кирет экен дагы. Кызыл китеп колдо ээси менен келип, дагы чек араларына биргеликте кыдырып келгенде карап көрөсүздөр. Ошол жерден түз ары карай барып, бул жак чек арасы. Бул жерде сыртка жаткана, бул жакка чейин тротуар. Андан кийин дагы алма бактары. Эң эле чыгыш чек ара мына бул жерге чейин болуп калат туугандар. Баасы туугандар $150,000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен саудалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0507 90 44 90. 0507 90 44 90. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.